лекциянын темасы Енисейлік қырғыздардың саяси жақтан өнігіші. Хронологиялық жақтан 6-10 қылымдар. Бұл лекцияда екі сұрауға көңіл бұрабыз. Бірінші сұрау. Енисейде Қырғыз мамлекетінің негізделіші Қырғыз-Қытай мамилелері. Екінші сұрау. Қырғыз қағанатының башқару түзімі жана құралды күштері. Қаралып жатқан мезгілде қырғыздар, Кияншандық қырғыздар жана Енисейлік қырғыздар болып екіге бөлініп жашаған. Салыштырып қарағанда Енисейлік қырғыздар Кияншандық қырғыздарға қарағанда қаралып жатқан 6-10 қылымдарда өте тездік менен өнігіп, саяси жақтан, экономикалық жақтан, мадани жақтан өте чоң жетішкендіктерге жетішкен. Мұның себептері көп. Негізгі себептерінің бірі Қырғыз елінің ошол жақта өнігішіне Енисей жергесінің өзгөчөлүктөрү түрткү болгон. Ушуга байланыштуу Енисейдин табигый шарттарына, анын өзгөчөлүктөрүнө кыскача кайрыла кетели. Енисей бул дүйнөдөгү эң терең жана чоң дарыялардын катарына кирет. Ал Минусинский ойдуңундагы Кара балык деген көлдөн башталып, Түн Токойду аралап өтүп, Кууш капчыгайлар аркылуу агып отуруп, Токойлорду аралап агып отуруп, Түндүк Муз океанына барып куят. Ошол Енисей дарыясынын оң тарабы негизинен мөңгүлүү тоолор, ошол мөңгүлүү тоолордон жүздөгөн чоң жана кичине суулар агып түшөт. Ал эми сол жээги негизинен түздүк келип, бул кара топурактуу болуп, дыйканчылыкка өтө ыңгайлуу. Енисейдин оң жээги дагы, сол жээги дагы биринчи кезекте мал чарбасына, андан кийин дыйканчылыкка өтө ыңгайлуу. Европалыктар ушул Енисейдин бөтөнчө сол жээгин көргөндөр бул Сибирдин Италиясы экен деп Италияга салыштырышкан. Мына ушундай ыңгайлуу жерди адамдар биздин заманга чейинки 3-чү миңжылдыкта эле мекендеп келишкен. Бул жерде бирин-бири алмаштырган төмөндөгүдөй тарихи, мадани эстеликтер катталган. Биринчиси, бул биздин заманга чейинки 2-чү миңжылдыктын жарымынан башталган Афанасьев маданияты, андан кийин Афанасьев маданиятын Окунев деп аталган маданият алмаштырган, андан кийин Карасук маданияты, андан кийин Тагар маданияты, андан кийин Таштык маданияты. Ошол Таштык маданиятынан кийин Кыргыз маданияты өнүккөн. Кыргыздар бул жерди Минусинский ойдуңун Миң суу, анткени суунун көптүгүнө байланыштуу Миң суу жергеси деп аташкан. Кийинчерээк орустар бул жерди Миң сууну Минусинский деп которуп алган. Илимий маалыматтар боюнча ушул жогорудагы аталган маданияттардын бардыгынын мураскору катарында ушу кыргыздар жана башка элдер эсептелет. 6-чы кылымдын орто ченинде Енисейлик кыргыздарга, Енисейлик кыргыздарды тарихи булактарда кээде көгмендик кыргыздар деп коет. Анткени бул жерде Саян тоосу, Саян тоосунда көгмен ашуусу бар. Кыргыздар Енисейге ушул Саян тоосундагы көгмен ашуусу аркылуу өткөн. Мына ошол жерде жашаган кыргыздарды Енисейлик же болбосо көгмендик кыргыздар деп койгон. Түндүктөгү кыргыздардын бир бөлүгү түштүгүрөөк жактагы Алтай жергесин жердеп турган.
Alтай жергесин жердеген кыргыздар ошол мезгилде телестер уруу бирикмесине биригип, ошолордун курамында жашап турган. Ошо теле уюмуна кирип жашагандыктан алтайлык кыргыздар көбүнчө ушул телестердин маданиятын, экономикасын, саясий түзүлүшүн өзүнө сиңирген. 6 кылымдын орто ченинде алтайлык кыргыздардагы телестерден бөлүнүп, Көкмендик кыргыздарга барып кошулат. Өнүгүү жагынан алтайлык кыргыздар алдыда турган, ошондуктан Енисейлик кыргыздардын арасында алтайлык кыргыздар үстөмдүк абалга жетишкен. Эки бирикменин ортосунда кыргыздардын эки бирикмеси Енисейлик жана алтайлык кыргыздар кошулгандан кийин булардын өнүгүүсү тестеген. Алтайдан барган кыргыздар алты уруу, улар дөөлөстөр деп аталган. Экөөнүн маданиятында бир аз айрыма болгон, өзгөчө өлүк көмүү салтында алтайлык кыргыздар өлгөндөрүн көрүстөнгө аты менен кошо койгон. Ал эми Енисейлик кыргыздар өлгөн адамды өрттөп, анын гүлүн чогултуп, атайын керамика идишке салып, же болбосо атайын баштыкчага салып, андан кийин көр казып, ошол көргө койгон. Ошондуктан бул эки кыргыздардын эки тобунун көрүстөндөрү эки бөлөк болгон. Үстөмдүк абалда тургандыктан алтайлык дөөлөс кыргыздары эл арасында ошол мезгилде эле дөөлөс төрүн бербейт, өлсө көрүн бербейт деген сөз сакталып калган. Бул сөз бүгүнкү күнгө чейин айтылат. Ошол мезгилде Енисейде кыргыздар мамлекет түптөп аткан мезгилде улуу түрк каганаты күчөп турган мезгил. Оолак жайгашкандыктан улуу түрк каганатынын кагандары Енисейлик кыргыздарга өзүнүн үстөмдүгүн толук орното алган эмес. Улуу түрк каганатынын 3-чү каганы Мукан 556-557 жылдары Енисейлик кыргыздарга кол салып, аларды формалдуу түрдө улуу түрк каганатына баш ийди деп эсептеген. Бирок Енисейлик кыргыздар улуу түрк каганатына толугу менен баш ийген эмес. Шарттуу түрдө гана улуу түрк каганатынын курамында деп эсептелген. 603 жылы улуу түрк кагандыгы экиге батыш түрк кагандыгы жана чыгыш түрк кагандыгы болуп бөлүнгөндүгүн айтканбыз. 603 жылдан кийин чыгыш түрк каганатын Сели каган жетектеп, чыгыш түрк каганатын күчтүү мамлекетке айлантууга аракет кылган. Натыйжада чынында эле биринчи чыгыш түрк кагандыгы ушул Борбордук Азиядагы күчтүү мамлекеттердин бири болгон. Тарихи маалыматтар боюнча Сели каган Кытайга 67 жолу жортуул уюштургандыгы жөнүндө тарихи маалыматтар бар. 627 жылдан баштап чыгыш түрк каганатында кризис башталат. Бул мамлекетке кирген сеантолор жана уйгурлар чыгыш түрк каганына каршы көтөрүлүшкө чыгышкан. Ушунун натыйжасында бул каганат бир топ алсыраган. Ушул эле мезгилде сеантолор менен уйгурлар биринчи чыгыш түрк каганатынын эзүүсүнөн курамынан чыгыш үчүн Кытайларга жардам сурап кайрылган. Ушуну күтүп турган Кытайлар 630 жылы ушул биринчи чыгыш түрк каганатына уйгурлар менен жана сеантолор менен жортуул уюштургандыгы жөнүндө тарихи маалыматтар бар. Бул согушта 5000 адам өлүп, 30.000 адам колго түшкөн. Оолак турган кыргыздар өзүнүн күчүн сактап калган. Тарихи маалыматтар боюнча 7-чи кылымда кыргыздарды 3 башкаруучу биргелешип башкарып турган. Ошол мезгилде
Kırgızdardın başında turganlar Kıtay malumatlarında tömöndөгүдөй аталат. Улуу башкаруучу катарында Хеси бей эсептелген. Экинчи сол канатты башкаруучу Атзюше бей, ал эми оң канатты Ами бей жетектеп турган. Бул 3 адамды Енисейдеги Кыргыз мамлекетин башкарган, Кыргыз мамлекетин негиздеген адамдар деп айтууга болот. 3 адамдын тең ысымдарынын аягы бей деген сөз менен аяктагандыктан ошол мезгилде эле кыргыздардын башкаруучуларында бей деген титул болгон деп эсептөөгө болот. Бул 3 адам негиздеген Енисей кыргыздарынын мамлекетин Шеботси Ачыжан тилчилердин, синологдордун тактоосу боюнча бул кыргыз тилинде Шабокой Арслан деп которулуп жүрөт. Бул адам бириктирип кыргыз мамлекетин элтеберлик даражага жеткирген. Анткени ошол мезгилде түрк элдерин башкарган адамдар эки титулду алып жүрүшкөн. Биринчиси бул элтебер башкарган эл, бул салыштырмалуу саны жагынан азыраак элди башкарган. Ал эми экинчиси бул Каган башкарган эл. Бул салыштырмалуу көп сандуу эл болгон. Тарихи булактар боюнча Шеботси Ачыжан 648-жылы өзүнүн жан жөөкөрлөрүнүн коштоосу менен Кытайга расмий сапар менен барган. Кытайга келген Шеботси Ачыжанды Кытайдын императору Тайцзун өзү кабыл алып, сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө Шеботси Ачыжанга сол тараптагы ардактуу гвардиянын генералы деген наам берген. Кытай булактарында кыргыздар Кытайга баш ийди. Кыргыздар жашаган Енисей Кытайдын бир провинциясы болуп калды деп жазылган. Бирок чындыгында Енисейлик кыргыздар Кытайга баш ийген эмес, өз алдынчалыгын сактап калган. 648-жылы Кытайга келүү менен дипломатиялык мамилени андан ары өнүктүрүп, Кыргыз-Кытай мамилелерин Шеботси Ачыжан жакшы жолго койгон деп айтсак болот. Мына ушундан кийин Кытай менен кыргыздардын ортосундагы саясий дипломатиялык мамиле жакшы коюлган. Тарихи маалыматтар боюнча кыргыздардан, Енисейдик кыргыздардан чыккан жөндөмдүү жаштар Кытайга барып, Кытайдын шаарларынан билим, тарбия алган. Ошондой эстеликтердин бири Бегре эстелиги Енисейден табылган. Ал эстеликте Тер апа деген кыргыздын жигити 15 жашында Кытайга барып, ал жерден билим, тарбия алып, кайра Енисейге келгенде ошол мамлекеттик жакшы кызматта иштегендиги жөнүндө маалымат айтылат. 654-жылы кытайлыктар кыргыздарга элчи жиберген. Тарихи маалыматтар боюнча 676-жылы, 707-жылы, 709-жылы кыргыздын элчилери Кытайга барып, ал саясий мамилелерди чыңдап, соода сатык иштерин жөнгө коюп, жаштарды окутуу маселелерин чечкендиги жөнүндө маалыматтар бар.